Кыргызстанда оорукананын дааратканасынан сөөктөр чыкты. Коронавирустан улам өзгөчө абал 11-майга узартылды. Коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сынагы башталды. Кыргызстанда оорукананын дааратканасынан сөөктөр чыкты. Жумгал райондук үй бүлөлүк медицина борборунун имараты 1975-жылы салынган. Учурда бир бөлүгү жугуштуу оорулар бөлүмү катары колдонулуп келет. Жакын арада эле бул бөлүм коронавирус илдетине чалдыккандарды даарылоо үчүн изолятор катары даярдалган. Бөлүмдө дааратканасы ичинде жайгашкан 2 палата бар. Эми бейтаптар менен дарыгерлер үчүн орун алган жалпы даараткана учурда оңдолуп жатат. Буга чейин аталган даараткана толуп иштебей жаткандыктан өрт кызматкерлеринин унаасы келип, бирок тазалай алышкан эмес. Аймактык райондук оорукананын директорунун орун басары Салтанат Султанованын айтымында даараткана тазаланып жатканда сөөктөр да чыккан. Балдар тазалап жатат, ал жактан тряпка, салфан баштыктары жана малдын сөөктөрү чыкты. Буюрса оңдолот. Бул имарат 1975-жылы салынган экен. Ошол жылдан бери такыр тазаланбаптыр, деди Султанова. Казакстанда башка өлкөлөр сыяктуу эле коронавирустун апатына кабылып бир нече адам көз жумган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев коронавирустан улам өзгөчө абалды 11-майга чейин узартты. Эгерде эпидемия кайрадан жанданып кетпесе, мыйзам боюнча 11-майда өзгөчө абал аягына чыгат. Бул кайталанбайт деп ишенем, деген президент өзүнүн билдирүүсүндө. Британияда коронавируска каршы вакцинанын клиникалык сынагы башталды. 18 жаштан 55 жаш куракка чейинки 800 ыктыярчы тандап алынып, аларга сынактагы вакцина сайылды. Дүйнө жүзү боюнча 5 жерде сынактар жүрүп жатат. Анын 2 Кытайда, 2 АКШда, 1 Британияда.